Assalamu alaikum сүйіктүү көрүүчүлөр, чоң суроо долбоору бүгүнкү күндө сиздер үчүн өтө чоң маселе жаратчу темалардын бирин сунуштайт. Тактап өтө турган болсок, азыркы жаштар, кыздар айрыкча экинчи аял болуп тийүүгө макулбу экен жана мырзалар көбүнчөсүндө экинчи аял алганга даяр экен жана каалоосу барбы экен, ошону сурап көрөлү дедик. Себеп дегенде биздин коомдо бул албетте талкууга алынып келген маселелердин бири. Анан албетте ар бир айткан ой бул адамдын жеке гана ою, ал менен сиз макул болсоңуз болот, жана макул эмес болсоңуз да болот. Ошон үчүн сиздерден бир сураныч, биз деген мынакей кыргыз ютубунда аябай кыргыз контентин бир аз болсо дагы жакшырталы деген ойдобуз. Аны менен биргеликте биздин көрүүчүлөр дагы аябай түшүнүктүү, өзүнүн ою бар жана албетте конструктивдүү критика эмне дегенди билген көрүүчүлөр деп ишенебиз. Ошон үчүн комментарийлерде бирөөнүн акысына кирбейли жана бирөөнү жамандыгынан алыс бололу. Бул албетте дагы бир жолу айтылам, бирөөнүн гана ою, ал ойго ал адам толук 100% укугу бар. Ошон үчүн эгерде даяр болсоңуздар, бир эле сураныч, адаттагыдай эле дароо каналга катталып коюңуздар жана лайк басканды унутпаңыздар. Себеп дегенде биздин ар бир көрүүчүлөрүбүздүн каалоо тилектерин аткарып эле келе атабыз, ар бир сунуштаган темаларды чыгарып атабыз жана бүгүнкү бул темада кандай жооптор болот, аны азыр биргеликте көрөбүз. Чоң суроо баштадык. Баса белгилеп кетчү маалымат, туугандар, акыркы күндөрү бизде комментарийлерде аябай эле кипиш болуп аткан үчүн элдер деле качып калыптыр, кадимкидей жооп бергиси келбейчи. Ошон үчүн дагы бир жолу суранабыз. Билбейм, бизде кандай өз негизинен бир аял эле жетиштүү го дейм. Экинчи аялды алып кимге кандай? Сиз үчүн? Бирөө эле нормально. Ооба, болсо алат элем. Бирок ошону келинчегиң туура түшүнөбү деген да ой бар да. Ооба, туура түшүнөт. Аны үчүн эмне кылыш керек дейсиң? Отуруп сүйлөшүп. Анын үчүн ошо динден маалымат бериш керек, дин жөнүндө жашаш керек, диндин ичинде экөөнү бирдей карай турган болсоң, алыш керек да. Бирөөсүнө карай албай анан экинчини аял алыш бул өтө кыйын да. Андан көрө аялың коюнда эле жата берген жакшы. Жакшы. Сиз экөө менен чектелет белеңиз? Эми бизге 4 айга чейин уруксат берет да? Ооба, уруксат берет. Ошо же колдон келсе 4 деле ала бермек белеңиз? Күчүбүз жетсе 4 ала берет эдик. Мисалы үчүн жаш өзгөчөлүгүнө караппы? Кандай? Жок, эч кандай жаш, койт тең туш болгула, койт 5-6 жаша. Алып койгон, Экинчи аял болуп. Бул суроо оор го. Жок, оор, бирок эми өзүңүз кайсы жака көбүрөөк оюңуз тартып атат? Жок, андай жашоо мен үчүн эмес, мен андайга чыдабайт болчумун же болбосо, жок, оңой. Көрөсүз да. Жок, биз же жок деген эле күтүп атабыз да. Жок. Макул. Чоң рахмат. Сизчи? Ушул маселеге кандай карайсыз? Экинчи аял болуп турмушка чыгууга мисалы сунуш болуп калса? Жок. Жок, Эмне себептен? Жакпайт. Жакпайт дегенде кандай эми жолдош меники эле болуш керек, жалгыз мен эле болушум керек, сүйүктүүсү мен эле болушум керекпи? Биринчисин жакшына багып алсын, анан жетишерлик кылып, эч нерседен кем кылбай. Ошол. Диний тараптан если жардам берем, ошо чын жүрөктөн ыйман жолунда жардам берем десе, ошондо кичине болмок. Анда макул болмок. Азамат, чоң рахмат. Для меня как-то это ненормально. Мне не нравится. Болбойт деп ойлойм, по идее, бирок жакшы болмок, эмнеге эмес. Жок, имеется в виду болбойт деп ойлойм, бирок жакшы болмок деген сеники каршы болуп калат. Вопрос тура койсоңор. Вопрос, өзүң эки аял алат белең, если возможность болсо. Возможность болсо, возможность болсо алмакмын, эмнеге жок. Анан экинчи суроо, келинчегиң ошону туура эле түшүнөт беле деген ойдо да? Келинчегимби? Кантип түшүндүрөт элең бул теманы, маселени? Аябай оор тема да, эми үй бүлөдө чачык айтканда. Жана мен сени там сүйбөй калган жокмун, просто экинчи аял алайын деп атам десе, любой аял ызылдаса керек дейм да. Конечно, ызылдайт да. Ошон үчүн албай болгон турады. Ызылдатпай эле? Ызылдатпай элечи. Бир чет алдап тура, чоң рахмат. Ваше мнение какое, то, что насчет этого экинчи аял болот белең десе, сиз жокпу? Жок болбойт болчумун. Эмне үчүн? Билбейм эми, эгер күйөөм мени сүйсө, экинчи аял албайт эле да. Бирок бул жерде бир гана сүйүүдөн эмес болуп калышы мүмкүн да. Балким. Сиз прям 100% каршысыз. Ооба. Сизчи? То же самое. Эмне себептен? Эмне үчүн ал экинчи аял алыш керек? Эмне үчүн? Мындай ярая сторонница женских прав тут по. Тура мен мындай как просто общее мнение алып баратам. Не думайте то, что мен келип сиздерге ушундай айтып атам деп. Жок, нет, просто эмне үчүн алыш керек да? Из-за чего?
Не знаю, но в последнее время ушул тема аябай козголуп атат да. Не знаю, если мени сүйбөсө, если я его не устраиваю, алырсың. А вы сразу на развод? Да. Э, Ал эмне керек бар ма, 2 ай менен жашаган. Лучше одна буду жить. Да, ну, бул сиздин решениеңиз, албетте бул туура эле. Современный жашоодо көз караш боюнча, но дин жакка көпчүлүк биздин коомубуз мынакей бурган. Дин жакта бар то, что разрешено, да, как бы, до 4 жен алганга. Но у каждой женщины, у каждой девушки свое это. Нет, азыр хейтердин баары мени жамандагыла, ол просто менин мнением боюнча мындай да. Бага алса, бар мисалы 4 алсын, 4 тең каалагандай баксын, ал аялдар каалагандай ала берсин, пожалуйста. Нет, Алау, 3 алау, если ал багалау ошолордучу. Эчтекеден кем кылбай, бүттүгүн багасы ала берсин. жок, бага алат деп кол прям акча кашып ташып атат прям. Жок, алды, бирок кызганыч болот да по-любому межсе. Неге кызганбайсыңар? Так 3 аял бир үйдө жүрөсүңөр да? Бир үйдө жүрбөйт болчук, мен айтмакмын. Лучше аларга башка квартира бер, мен өзүмчө жалгыз квартирада жашайм демекмин. Каласың мага кел, каласың тиги ор демекмин. Атыңыз ким? Нуркыз. Нуркыз, сиз бир 2 мүнөт мурун эле каршы эмес белеңиз? Азыр уже отдельно үйгө чыгып. Если дин боюнча айтып атам да, а если мындай болсо жок. Мындай болсо, Ооба. Дин боюнча туура айтасыз. Бирок ал жерде да мынакей бирдей караш керек дегенде бир гана акча жактан эмес, мамиле жактан дагы да. Ошо бардык жагынанчы. Мен ошол жерине келгенде мындай деп ойлонуп калам да, калган финансовый вопрос ал чечилет всегда. Жок, мындай финансовый жагынан жетишпесе дагычы көйлөр. Ой, мен алам, тете дергендер бар да эми. Эми Кыргызстандан мектепчен болуш керек. Туура айтасыз. Туура айтасыз. Эми бизде динди аябай таза түшүнгөндөр аз да. Мен өзүм анча көп жакшы биле бербейм, бирок билем дегендей болуп жүрбөйм да. Эч качан. Билбеген нерсем уялбай барып сурайм. Анан бизде комментарийлерде анча-мынча батырлар бар, алар дагы ошо акырын намекелетип кеттик. Ошондо, если Боюнча болсо, мамилеси бүт жанын устраивать этсе ала берсин. А если мындай болсо жок. а сиздики болсо таптакыр эле жок. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3,5 сомго чейин. Красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенен ассортименти. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары көбүктөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгону гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Аламедин базарында, Восток 5 кичи районунда, Билинг Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алыс жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталыңыздар. Ал жакта баардык бут кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткирип берүү бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. Ошон үчүн ладно. Короче, моякта 3 кыз аябай сонун маек болду, жакшы сөздөрдү айтышты, бирок камерага тартпай эле коюңчу, байке мындай эле айта алды дейт. Үчөөбүздүн каршыбыз деп койду. Ладно, өздөрүнүн иши. Иш айтпайбыз, кеттик дальше. Если биринчи аялым макулдук берсе гана алмакмын, анан ата энемден ыраазычылыгын алмакмын, ошо. Бирок возможность болсо алышка аракет кылмакмын негизи. Аракет кылмаксыздар. Как думаете, аялыңыз ошону туура эле түшүнөбү? Туура түшүндүрүшкө мажбурлайбыз.
мажбурлайсыңарбы же аракет кыласыңар? Аракет кылабыз. Мажбурлайсыз десем мындай кыздардын баары чалкасынан кетип каласың. Анан мен оюмда жеке бул жерде эки аялды бирдей карап, бирдей көп жерде айтат. Бирдей бага алсаң, бирдей карай алсаң деп, ошо карагандын ичинде эми сезимдер да кирет да. Мисалы экөөнү тең бирдей сүйүшүң керек деген. Ошол эркек үчүн реальный эле нерсеби? Жок, нереально это. Эми мисалы эски аялың унутулуп кетип, анан жаңы аялың көбүрөөк сүйүп калсаң тиги эле обидно болот деген эле тема да. Ооба. Ошол жагынан кантебиз деген эле вопрос да. Эми аялдын биринчи аялыңдан мурункудай эле көз караш карай бересиң, а экинчисине деле ошондой. Анан сен короче ага бирөөсүнө жалган мамиле сүйүү эмеп койсуң, а экинчисине реально чындыкты сүйүүнү көрсөтөсүң, биринчисине жалган сүйүү көрсөтүп койгон болобуз да бизче. Бирок экөө ойлойт, чындап мени сүйөт деп. Биз ошондой сүйүү беришибиз керек да негизи эркектер аялдарыбызга. Негизи ошентип ойлойм. Тура. Красавчик. Жакшы ойду айтып өттүңүз, ошон үчүн чоң рахмат сизге. Мен элестете албайм. Аял заты кызганчак болгон үчүн экинчи аял кантип болмок эле. Сиз тупо кызганган үчүн эле. Ооба, кызганган үчүн анан бирөөнүн семьясын бузуп да тийип алыш кыйын го деп атам да. Ортодо бала чака кыйналат да по-любому. Экинчи вариантыңыз көбүрөөк чыкты мага кызганычтан да. Бала чака ортодо кыйналып калып, ортодо же нары эмес же бери эмес болуп баланы өстүрүш да. Көбүнчө Кыргызстанда аялдар багып калат баланы, аталарын тиешеси. Жок. Бул жерде мындай бир кыскача кыстырма бар да. Эгерде биринчи аялың макул бермейинче, макулдугун бермейинче ала албайсың. Это раз. И возможность жактан да карайсың. Ошон үчүн эч кимдин үй бүлөсүн бузбай эле, эгерде аякта мисалы макул экинчи аял алам десең, мен макулдугун берип атам десе, үй бүлө бузулбай эле, баары сак болуп аткан кездечи. Макул болбойт болчумун. Анткени экинчи аял болуп жашаш кыйын болуш керек менин оюмча. Эркекте кантип неметмек элең. Для меня это как-то... Это просто... Я не могу даже словами описать, чтобы... Твой муж, он должен принадлежать только, одному человеку, да? Не может быть, чтобы... Так же, как и жена, да? Да. Если, например, мой муж мне изменит, я не буду с ним жить, это уже как бы... Это уже... Неверность, я не хочу вообще... Предательство. Да. Нет, но перед тем же он тебя предупреждает и должен по-любому взять твое согласие. Я не будешь давать? Нет, на самом деле жена, если даже не даст согласие, все равно он может жениться, потому что ничего не зависит от жены. Нет, тут немаловажно. Так, если он даже если его первая жена согласится, то у него должны быть средства. Все-таки жена ставит, ему какие-то эти, ты мне вот это сделаешь, то сделаешь, купишь дом или там еще что-то. У него должна быть достаточно средств, чтобы взять и вторую жену и также обеспечить. Поэтому я сама, на самом деле, не соглашаюсь с этим. С девушками некоторые, которые согласятся выйти замуж за человека, у которого есть жена еще. Я не согласна. Ясно. Все нормально? Да. Мне так кажется, что в думку ушли сразу такая, потому что плакать хочется уже ей. Мне уже прям не по себе от этого. От просто темы такой, да? Да. Представили то, что такое возможно, и да. Большое вам спасибо за ваше мнение, и я думаю, многие с вами согласятся. Чоң рахмат, Назия, все нормально, Да. Все. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй сурамжылоонун натыйжасында 60-70% адамдар макул эмес экен, 20-30% макулдугун берет экен. Бул албетте алардын жеке ою, жана ал жеке ойго сиз макул болсоңуз болот да, макул эмес болсоңуз да болот. Бирок адамдын аброюна шек келтирбегенге аракет кылабыз. Себеп дегенде бул сурамжылоо. И бул сурамжылоого сиздер да туш келип калганда сиздердин оюңуздарды да укмакпыз. Эң башкысы эмнеди? Бул теманы бизде бир көрүшүү сунуштаган болчу, анан албетте чагылдырып чыктык. Эми сиздерден дагы бир тема күтөбүз. Кандай темада сурамжылоо кылсак болот деген. Эгерде сиздин вариантыңыз көбүрөөк лайк алган болсо, анда албетте ошону тартып чыгабыз. Соңунда болсо эмне дейбиз? Салтка айланып калганда эле туугандар, лайк басып койгула, аябай керек бизге мотивация десек. Эч бир жаңылышпайбыз, себеп дегенде канчалык көбүрөөк лайк алып отсаңыздар, бизде ошончолук көп көрүүчүлөргө бул долбоор жагып жатканын билебиз. Анан каналга катталып турсаңыздар, мынакей азыр 73 000 катталуучу болуптур. Аз күнүнүн ичинде 100 000ге жетип койсок болот. Болгону гана эгерде ар бир көрүп жаткан адам эринбестен четки кнопканы басып койсо эле. Болгону 30 000 адам басып эле койсо болду. Биз уже күмүш баскычталганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ошон үчүн туугандар, сураныч чет жакта подписаться деп туруп эле бир басып койсоңуздар, каналда мынакей коңгуроону бассаңыздар,
биз жумушубузду үзбөй улантмакчыбыз. Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.